Бишкек шаарынын тургундарынын газга болгон карызы 15 миллион сомдон ашты. Бүгүн Бишкек газ ишканасы эл аралап атайын рейд уюштурду. Карызын төлөбөй, көзөмөлдөөчүлөрдү тоготпой жүргөндөр тууралуу Ак Тилек Гүлжигит кызы. Мына бул Хансарайдын кожоюну газга 8,5 миң сом карыз. Үй Сергей Новиков аттуу жаранга катталган. Көзөмөлдөөчү ай сайын каалгасын каккылап келет. Ал көп убакыттан бери төлөмдү өндүрө албай убара. Жарым жылдан бери төлөй элек. Жарым жылдан да көп болуп калды. Көп жолу претензия таштап кеттик. 3 жолу обрезкага бергенбиз. Газопровод бүт бардыгы өзүнүн коростун ичинде. Ошон үчүн биз кире албайбыз. Я не хозяин дома, просто не надо на камеру снимать. Я не хозяин дома. А вы кто? Дарбазасын капысынан ачып алган кожо эке сес көрсөтүп, сөгүнүп сагынып автоунаасын көздөй шашып калды. Аны менен кошо чыккан Аскар аттуу жигит бул биздин үйүбүз эмес деп ар кимге телефон чалмыш этти. Вы за 8500 сом вы снимаете это? Конечно. А что же вы думали? Ой, Это долг с прошлого года у вас идет. Бул үйлөрдө Ички иштер министрлигинин кызматкерлери жашашат. Жалпысынан 250 абонент бар. Тартип сакчылары газ тутумуна 2016 жылы кошулушкан, бирок алардын арасында 2 жылдан бери газ төлөмдөрүн жүргүзбөй келген жашоочулар бар. Айрымдарынын карызы 30 миңге чейин жеткен. Бишкек газ ички иштер министрине чейин кат жазып кайрылган. Бирок жок дегенде үмүт улап койгондагы жооп келген эмес. Эсенбекова Жазгүл деген ушул адрес боюнча эң карызы көп абоненттин үйү. Канча карыз? 27 миң. Канча айдан бери? 3 айдан бери төлөбөй келатат газ колдонгон үчүн. 3 айда 27 миң. Биякта просто газовое отопление баарына кошулган да. Газ тутумуна жашыруун кошулуп алгандар да бар. Бул үй бир канча жыл мурда газ тутумунан үзүлгөн. Бирок Бишкек газдын кызматкерлери жакында эле үй ээсин көгүлтүр отту тымызын колдонуп жаткан жеринен кармап алган. Самовольно кранын ачып алып, газ колдонуп атыптыр. Ошон үчүн кезилип, газ урдап атканы кармалды. Мындан ары эми абонентти чакырабыз, конфликтный комиссия болот. Штрафын чечип беришет. Учурда Бишкек шаарынын тургундарынын жаратылыш газына болгон карызы 15 миллион сомдон ашкан. Суук түшөөрүнө дагы саналуу гана күндөр калды. Газчылар эми акыркы эскертүүсүн айтып чыгышты. Эгер абоненттер бересесин кутулбаса, кычырап суук келген маалда газ түтүктөрүн кесе башташат. Ак Тилек Гүлжигит кызы, Эсен Турабыкеев, Коомдук 1 канал.